Касиеттүү Калыгул Олия келечекте боло турган окуяларды алдын ала көрөгөчтүк менен көкүрөгүнөн чыккан ырлар аркылуу айткан. Кеңеш өкмөтүнүн тушунда жана андан кийинки заманда болчу нерселер жөнүндө айткандары айткандай келген. Токол болор, тала токой болор, токол байбиче болор, уй пул болор, кул бий болор. Тегиз жерге тегирмен жүрөр, тексиз жерден бий чыгар. Этеги жок, жеңи жок чапан чыгар, эң кийинки балаңар тапан чыгар. Кызыл кыялар, кыргый талга уялар, такыясын колго алып, кыз жигитти кубалар. Карыядан каада кетер, уулдан урмат кетер, кыздан кылык кетер. Андан ары айтылган ырларда адамзат зарлап күткөн асыл инсан ушул турган калайык элден чыгат деп баяндалган. Жакшы чыккан адамзат элин билет, элин билген ал адам билим билет, окуп карап ойлонуп илим билет. Эчен түрдүү адамдын тилин билет. Чыгып турган ал адам чынар болот. Чымчык сайрап чынарга булбул конот. Түбү жоон тамырлуу терек болот. Көлөкөсү көп жанга керек болот. Ошол чыкса дүйнөгө пайда болот. Тийип турган асманда күндөй болот. Макулуктун баарына бирдей болот. Ошол адам ойлосоң кимден чыгат? Ушул турган калайык элден чыгат. Кыргыз ар бир сөздүн оордун, учурун билген. Сөздүн маанисине, тереңине көңүл бурган. Кандай маселени кайсы учурда кантип чечүү керектигин ой мүйүз тарта отуруп, тунук акылдын күчү менен талкуулаган. Кайсы учурда эмне кылыш керек? Кайсы убакта кайсы сөздү айтыш керек? Бул көрөгөчтүк. Көрөгөчтүк адамдын улуу сыпаттарынын өзөктүүлөрүнө кирет. Кыргыз эли кут кармаган эл болсун. Адамзатка бак дөөлөт кут болсун. Асыл тилек ой санаа кабыл болсун.